Москванын борборунда мушташкан 11 мигрантты милиция кызматкерлери кармап кетти. Алардын баары Кыргызстан менен Өзбекстандан келген жарандар экени аныкталды. Бул тууралуу маалыматты ТАСС маалымат агенттиги жазып чыкты. Маалыматта ылайык алардын ичинен 7 кыргызстандык, 4 өзбекстандык экени белгилүү болгон. Жана баары бир жерде куроо тазалап иштешкен. Мигранттардын мушташынан 3 адам жабыркады. Аларга карата майда бейбаштык менен протокол түзүлдү. Тергөөгө чейинки текшерүү башталды. Кыргызстандан келген мигранттар үйдүн короосунда карды тазалап жатышкан. Ал эми Өзбекстандын жарандары ошол эле учурда үйдүн чатырындагы карды тазалап жатышкан. Чатырдан түшкөн кар короонун тазаланган жерине түшкөн. Андан улам эки тараптын ортосунда уруш чыгып кеткен. Ишти прокуратура текшерүүгө алды деп берилет маалыматта. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча акыркы айларда Москвада чет жерден келген мигранттардын ортосунда катталган мушташтар көбөйгөнү байкалууда. Видеого лайк басып, жана каналыбыздагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону да басканды унутпаңыздар.